Жаңы жылга чейин реестр болуп кеткен ата энелер кайра эле кайтып атпайбы? Кайткандар да бар да. Ата энеси Амина болсо балдарга регистрация сурап атат бүгүнкү күндө. Көп балалуу үй бүлөлөргө кандайдыр бир арзандатуу барбы? Дагы бир жаңылык кыргыз тилин киргиздик. Биздин кыргыз тилибизди даңкын көтөрүп, Кыргызстандын желегин көтөрүп, башка улуттагы балдарды Россия жергесинде кыргыз тилинде окутуп, кыргыз тарыхын үйрөтүп аткан Калыбекова Аклай экен. 6-7 бала бар азыр ошо өзгөчө балдар аутисттер менен иштешебиз. Ошондо аутист баланы сиздер сүйлөтүп атасыздар. Эң сонун 2 жаңылык. жылдын ичинде натыйжага чыкты. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Сиздер менен бирге Алсу медиа каналы жана мен Алсу Рустамова. Азыркы учурда көптөгөн мекендештердин көйгөйү бул балдарын мектепке берүү, садикке берүү өзүнчө эле бир азап болуп калды. Мына ошол мектепке берүү учурларда 2026-жылга карата Россия Федерациясында эмне өзгөрүүлөр болуп калды? Ошолор боюнча толук маалымат алып берүү үчүн сиздерге мен атайын Аклай Калыбекова айымды чакырдым. Сиздер болсо каналга катталып, лайкты басып, суроолоруңуздар болсо комментарийге жаза кетиңиздер. А мен сиздерге толук маалымат алып бергенге аракет кыламын. Саламатсызбы Аклай эже? Куш келиптирсиз студияга. Анда эл менен амандашып 2026-жылга карата мектепте кандай өзгөрүүлөр болуп калды? Ошолор боюнча толугураак айта кетсеңиз. Саламатсыңарбы? Саламатсыңарбы Алсу медиа каналы. 2026 анча деле өзгөрүүлөр болгон жок негизи. Ошол эле тарифте, ошол эле эмеде балдарды окутуп атабыз. Негизи ар бир жаңы жылдан кийин инфляция болот го. Там аренда, коммуналка дегенде кымбаттап. Биз ошо ата энелердин жагдайын ойлоп бүгүнкү күндө ошол эле ценада калтырдык. Ошол эле 3 тариф жана 20-25 миң ошол эле тарифте балдар окуп атышат. Жакшы буюрса. Анда ошол Кыргызстандан жаңы эле келген мекендештер үчүн ошол башка улуттардагы азыр Москвага келишип эми балдарын мектепке издеп жүргөн болсо деген ойдочу. Ооба. Кандай документтер керек болуп атат? Негизи бүгүнкү күндө бизде ошо СНГ жарандары болгон үчүн Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Туркменстан бар, Азербайжандан бар балдар окуп аткандар, Молдавиядан кош колго бере албай калгандар бизге келип окуп атышат бирок бүгүнкү күндө. Анан эми азыр негизги айтып кетчү нерсе менин укканыма караганда Тажикстан, Өзбекстан жарандарынын балдарына дагы мындан бияка уже патент төлөй турган эме киргизиптир да. Эми мен ойлойм буларга кыйын эле болуп калат го дейм да, балдарын окутуш бул жакта если ата энесине төлөсө, баласына төлөсө. Түшүнүктүү. Кыргыз жарандары кандай болуп атат? Кыргыз жарандары ошол эле бойдон го, ошол эле бойдон окуп атышат. Негизи азыркы күндө бала азайды реестрдин айынан,чы. Көп ата энелер реестрге түшүп калгандын айынан кетип атышат Россиядан көбү Кыргызстанга. Кыргызстанга, Өзбекстанга кетип атышат өздөрүнүн мекенине. Түшүнүктүү эжеке. Анда реестр маселесине дагы кайтабыз. Ага чейин анда ошол билбегендер үчүн дагы бир жолу кайталай кетсек, сиздерде ошо 3 тариф боюнча толугураак айта кетиңизчи. 3 тариф ошол обети менен бар, продленкасы менен. Биз продленка саат эртең 9-дан 2-ге чейин окутса ошо 20 миң. Бирок бизде деген еще от района зависит ценалар. И разный мектептен бир тика айырмасы бар да, 5 миң разницасы бар. Перова, Сходненский, дагы кайсы жактар эле? Котельники, Кантемировская, Окская метро. Анан быйыл Балашихада суранышкан, Балашихка ачтык. Ошо жыйынтык менен 6 объект болдук да. 6 филиал болгон. 6 филиал болду. Эң сонун. Балдар азыр кандай болуп атат? Мындай ушул реестрдин маселесине карата эжекейлер, мугалимдер мындайча айтканда кетип калып аткан жокпу? Жок, мугалимдер иштеп эле атат, алардыкы эми окладда ошол эле эмеде сохраненный оклад менен иштеп атышат. Негизи балдар азайды. Кош колго кеткендер көп болду. Жакшы нерсе, жакшы жаңылыктардан айтып кетейин. Бул биз үчүн өтө жакшы жетишкендик деп ойлойм. Балдар бизге келип, ушу биз Кошко кетип атабыз, эжеке бизге документибизди бериң деген сайын сүйүнөбүз да. Бир тараптан эми минус, бир тараптан минус бизден кетип атат, бир тараптан плюс. Это для нас очень плюс да, что балдар ушунчалык эмеде жетишип, экзаменден өтүп, Кошкого кирсе, это для нас гордость. Негизи же азыр Кошкого кетти деп калдыңыз балдар. Канча баланы узаттыңыздар я? Негизи декабрдан башталды. Бүгүнкү күнгө чейин общий ар бир мектептен эсептеп чыкканда 36 бала кетиптир. Бул деген аябай жакшы жетишкендик, жакшы результат деп коеюн. Былтыркы жылы 2024-25 окуу жылында биз аз эле бала узатканбыз, 16-17 бала кеткен. Быйыл бирок прям это рекорд да для нас. Анда же садиктерге өтсөк. Садик канча садигиңиз бар? Кайсыл метролордо жана ошо балдарына садик издеп жүргөн ата энелер үчүн акчасын да айта кетсеңиз. Садик бүгүнкү күндө метро Сходневскаяда бар, Перовада дагы жаңы ачылдык, Алматинка менен Кантемировскаяда. Бирок тоже ушу булар дагы ценалары разный. 30 миңге чейинки басы бар, 20 миңден бар.
Опять же говорю, от аренды зависит тоже. И райондан зависит. Түшүнүктүү. Канчадан канчага чейин болот садикте бол? Бизде негизи эртең мененки 7-ден кечки саат 8-ге чейин 13 саат иштейбиз да, чтобы ата энелердин графигине туура келиш үчүн. 12 саат иштеген ата эне болсо алып кеткенге дагы убакыт керек да. Ошонусун эсептеп учитывать этип 13 саат рабочий график алганбыз. Эң сонун. Бирок ушул Россия жергесинде көпчүлүгүнүн эле графиктери 9-10го чейин ошолор кандай кылып калышат? 9-10го чейин иштей албайбыз, бирок 8-ге чейин да. 8-ден кийин балдар өздөрү да чарчап калат. Балдарга деле внимание керек дегендей. Айласын таап атышат ата энелер. Как-то атасы алып келсе апасы алып кетет, апасы алып келсе атасы алып кетет. Негизи жалгыз бой энелер деле көп биздечи. Эжеке, сиз ушул көптөгөн биздин мекендештерди жумуш менен камсыз кылып, андан сырткары бир эле билим берип токтолбостон шеф поварларды да алып атасыз да? Ошол боюнча да айта кетиңизчи. Мен сиздин анда статусуңуздан көрүп калдым. Бул эми просто жаңы проект. Бул жөнүндө кийинчерээк маалымат берип кетели толук. Бул эми только башталышы биздики. Ошон үчүн эми башка проект менен да иштеп көрөлү элем. Балдар эле жатында эмес. Мы хотим просто еще дальше развиваться. Бул деген бул шеф поваруңуз мектепте тамак жасаган шеф повар эмеспи? Ал башка. Караңыздарчы, мен эженин бүт сырларын ачып койгон жатам. Түшүнүктүү эжеке. Анда ушул реестр кайра ушул документ маселесине токтолсок, мекендештердин азыркы учурда балдарын мектепке берем деген ата энелерге эмне болгон документтер керек болот сиздерге балдарын берүү үчүн? Азыр көбүнчө эми жаңы жылга чейин реестр болуп кеткен ата энелер кайра эле кайтып атпайбы? Кайткандар да бар да. Анан келгенде ошо мурунку окуган мектебинин личный делосун ала келиш керек. 2-3 класстар болсо, анан 1 класстар болсо өзүбүз ачабыз личный делосун. Анан ошо в основном СНИЛС, анан регистрация ошо жаш балдарга ата энеси амина болсо балдарга регистрация сурап атат бүгүнкү күндө. Анан азыр эми кош школго бара турган желающийларга айткым келет. Булар деген сентябрда о поступление деп заявление жазышкан да мектепкечи. Анан до сих пор күткөндөр бар. Азыр эми уже после Нового года о перевода кылып жазышып. Эми частный мектепте окуп аткандар көп да, бизде эле эмес башка мектеп. О перевода деп жазса алып атат да. Бүгүнкү күндө кыргыздарды жакшы алып баштады, бирок кыргыз балдарды. Эң сонун. Кыргыз жарандарды. Реестрге түшүп калгандан айдан көпчүлүк ата энелер Кыргызстанга барып, анан кайра келип атышат да, 1 ай 2 ай жүрүшүп, же болбосо 3 айга кетип кайра келип атышат. Мына ошолор балдарына биз 1 айга барып келебиз деп делосун албай эле сиздерден мектептен кетирбей эле отпускной алып кетсе кандай болот? Ошентип эле кетип атышат. Отпускной алып келишет, бирок ошол айларын төлөбөйт. Чын эле барып. Биз деле атабыз да түшүнөбүз да, баардыгын эмесин түшүнгөнгө аракет кылабыз. Барып келгендер болуп атат. Граница перескать этиш керек экен. Балам реестрге түштү, өзүм түштү деп барып келип, кайрадан восстановить этип окутушат. Андан сырткары ошо ата энелердин дагы мындай көптөгөн суроолору бар да, көп балалуу үй бүлөлөргө кандайдыр бир арзандатуу барбы дегенчи. Бүгүнкү күндө бизде 3 баласы, 4 баласы бизде окугандар бар дажычы. Анан скидкалар каралган, жакшы скидка алып беребиз ооба. Эң сонун. Эжеке, ошол сиздин мектептерде, сиздердин мектебиңиздерде жөн эле билим берүү эле токтолбостон, көптөгөн ошол иш чараларды өткүзүп турасыздар. Кече жакында эле күзгү майрамы өткөздүңүздөр. Андан сырткары дагы жакында Папа Батл деп дагы уюштуруп атасыздар иш чараны. Мына ошолор боюнча толугураак айта кетиңизчи. Бул жакын күндөгү уюштуруп аткан иш чарабыз бул эми аталардын майрамына 23 февралга карата уюштурулуп атат. Негизи биз билим берүү гана менен чектелбестен, балдардын өнүгүп, аң сезими өсүп, өнүгүүсүнө ошо булетканаларга апарабыз, цирк. Анан ушундай иш чараларды уюштуруп, балдардын таланттарын көргүсү келет. Чтобы они раскрывались, то есть ошо. Андан сырткары ушу сиздердин мектепте мындай байкасам, Дружба народов, ар кандай улуттар бар. Мына ошол сыңарындай эле кайсыл программада окутасыздар балдарды? Анан кыргыз тили барбы деген суроо да. Жакшы суроо болду, бирок программа бизге Школа Россия. Госпрограмма кадимкидей эле. Анан бүгүнкү күндө дагы бир жаңылык, кыргыз тилин киргиздик. Кыргыз тилин эми бул деген кандай ушул жакта төрөлүп, ушул жакта чоңоюп аткан балдар бар. Садиктен көбүнчө көрүп калам ушундай балдарды, ата энеси, допустим, граждан России же болбосо көп ушу Москвада жашап калган, анан бияктан төрөлгөн балдар болот. Кээде кыргызчаны түшүнөт, жооп бере албаган балдар болуп калат да. Анан ошого азыр мектепке ушул программаны киргиздик. Эң сонун, эң сонун. Вот именно ошо кыргызчаны билбеген балдарга, биз бул эне тилибиз да, Кыргызстанга кеткенде керек болот. Биздин келечегибиз, ошон үчүн азыр киргиздик. Ошол жаңылык.
Эң сонун. Анда эртең ошо башка улуттан окуган балдар да кыргызча сүйлөп чыгышат экен да. Буюрса Кыргызстан историясын билишет да. Урматтуу мекендештер, мына өзүңүздөр угуп өткөндөй эле бул эң сонун ушул маектин эң сонун жери болду десем болот. Биздин кыргыз тилибизди даңкын көтөрүп, Кыргызстандын желегин көтөрүп, башка улуттагы балдарды Россия жергесинде кыргыз тилинде окутуп, кыргыз тарыхын үйрөтүп аткан Калыбекова Аклай эжеке бүгүн бизде студияда болду. Анда мен дагы да болсо сиздер үчүн дагы бир эки суроолорду берип өтөйүн. Акыркы суроолордон болсун. Аклай эжеке, ушул көптөгөн балдар сиздерде аябай көп ар кандай улуттар окуган үчүн дагы мындай суроо бере кетейин. Мисалга келтирсек, Кыргызстандан орусча билбей келген балдар кандай кылат? Негизи балдар бат үйрөнөт да көп нерсеничи. Былтыр аябай көп кездешти. Орусча билбей келип 3 айдын ичинде свободно сүйлөп, свободно уже программаны өздөштүрүп кеткен балдар болду да. Анан биз өзүбүз эле негизи ойлодук да, оор эле болуп болуш керек депчи, педагогторго деле кыйын болуп калат го депчи. Бирок балдар бири-биринен эметкенде аябай бат үйрөнүшөт экен да. Ошентип көп балдар учурады 3 ай 4 ай окуп туруп эле адаптация болуп орусча үйрөнүп алгандан кийин эле курска өтүп кетип аткан балдар болду да, гос мектепке. Аклай эжеке, ушул окуу жылы боюнча 1 сентябрдан 25 майга чейин окушат да бар эле. Анын арасында сөзсүз түрдө каникулдарга чыгып турушат. Ошолор боюнча толук айта кетиңизчи. Ооба, бирок биз каникулга чыкпайбыз. Биз деген немиспиз депсизби? биз деген ошо негизги максат балдар жана ортодо 1 ай окубай, 2 ай окубай, жана переезден болуп балдар ортодо калып калып атпай ошолор программадан калбаш үчүн биз ошо каникулга чыкпай эле окуп атабыз да. Негизи жаңы жылда 4 күн эс алууга чыктык. Эми 8 мартта болот. Ошол эле 2 эле праздникте чыгабыз негизи. Ошо 25 майга ошо программаны полный окуп бүткөнгө аракет кылабыз. Гос школго сабакка берип аткан ата энелер бар да, окууга берип аткандарчы. Мына ошолор гос мектепке берерде сиздерге эгерде кайрылып эмне деп коет, подготовительный деп коет го. Мына ошондой сабактарга келсе болобу? Ооба, буюрса 25 майдан жабылгандан кийин мектеп летний жайкы лагерь ачабыз буюрса. Ошондо полный подготовка к школе, анан ошо 2-3 класстын балдары орусча билбегендер, ошолорду мектепке даярдап беребиз сентябрга. Эң сонун. Круглогодичный работаем дегенде. Каникул деген жок экен. Немистер экен лагерь мектебичи. Тамаша эжеке. Анда дагы мындай суроо, сиздерди эсимде бир барганымда садикте сиздерди атай өзгөчө балдар үчүн дагы айтып аткансыздар. Ошоңуздар дагы эле барбы? Бар, иштеп атат дагы. 6-7 бала бар азыр, өзгөчө балдар, аутисттер менен иштешебиз. Ал ошо өзгөчө балдар жөнүндө айта кетиңизчи, алар менен кыйынчылыктар жаралбайбы? Кыйынчылыктар болот, бирок ошо результатка иштеген жагын карайбыз да. Бир балабызга уже результат бар. Сүйлөп баштады буюрса. Сүйлөп баштады. Эң сонун, караңыздарчы мекендештер. Ошондо аутист баланы сиздер сүйлөтүп атасыздар. Эң сонун жаңылык. 2 жылдын ичинде натыйжага чыкты бир баланы. Аклай эжеке, сиздин ошо студияга жок дебестен келип бизге ушундай сонун маек кылып бергениңизге биринчиден ыраазычылык. Анан ошол ата энелер үчүн, балдарын мектепке берем деп аткан, садикке берем деп аткан ата энелер үчүн кандайдыр бир жакшы ой тилегиңиз болсо же сунушуңуз болсо сизге эркин микрофон. Урматтуу ата энелер, Москвага келгенден кийин эми көп иштешке туура келет. Если балдарыңарды караган адам жок болуп, кыйналып атсаңар, бизге ишенсеңер болот. Основном ушу садик жашындагы балдар 1,5 жаштан баштап кабыл алабыз. Мектепке киргизе албай атсаңыздар, кайрылсаңыздар болот, окутуп беребиз, билим беребиз дегендей. Ошол кайрыла бериңиздер, колумуздан келгенче жардам беребиз. Эң сонун, чоң рахмат. Урматтуу мекендештер, Калыбекова Аклай айымынан сиздерге толук эле маалымат алып берген аракет кылдым. Эгерде түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо, мен экранга номер телефонун жазып койдум. Сөзсүз түрдө чалып, кайрылып, жана метролорун дагы жазып койдум. Толук адрестерин жазганы батпай калды, ошондуктан метролорун эле жазып койдум. Номерге жалп байланышсаңыздар, сиздерге толук дарегин Аклай эже берет. Анда эмесе баарыңыздарга ийгилик. Кийинки эфирде көрүшкөнчө аман туруңуз. Урматтуу Москва жергесинде эмгектенип жүргөн биздин мекендештер, кыргыз боордоштор жана өзбек туугандар, тажик туугандар, сиздерде кирди чыкты маселеси жаралып аткан болсо, документиңиздерди мөөнөт аяктап, дал ушул Дастан мырзага кайрылыңыздар экрандагы номерге. Сиздерди Казакстанга, границага алып барып, кайрадан мына ушул Москвага алып келет. Албетте сиздердин коопсуздугуңуздардын баардыгы мына ушул Дастан мырзанын колунда болот. 10 жылдан ашуун тажрыйбасы бар. Дастан мырзага чалыңыздар. Татынака жигит такси айдаган, жолгар бекем сизге кайрадан, чында эле сүйүп калган окшоймун. Биле албадым неге мынча сагынам.